саламаттык сактоо министрлигине караштуу Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына 1 миллиард сом бөлүнгөн, бүгүнкү күндө толугу менен каржыланды. Бул тууралуу финансы министрлигинен кабарлады. Каражат министрлер кабинетинин ушул жылдын 21-июнундагы тескемесинин негизинде бөлүнгөн. Ага дары-дармек жана медициналык буюмдарды борборлоштурулган сатып алууну камсыз кылуу каралган. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров өткөн аптада өлкөнүн саламаттык сактоо тармагынын актуалдуу маселелери боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, анда саламаттык сактоо министрлигин жана саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондун сынга алган. Немедленно 1 миллиард сомду бөлүп бергиле. Бир жума убакыт. Кийинки 5-күнү ушул жерден эгерде мамлекеттик фармация Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы 1 миллиардты колуна албаса, бардыгыңар арыз жазып келесиңер мага. Арызды ушул жерден кабыл алам мен. Кийинки 5-күнү. Мындай болбойт, туугандар. Миллиардтаган сомдорду биз мамлекетке экономдоп калып атабыз. Плюс ушул элге арзан дары жеткизип берели деп атабыз мына. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамы менен куттуктады. Анда өлкө башчы мамлекеттик түзүлүштүн туруктуу өнүгүшүндө жана калкка кызмат кылууда алардын эмгеги зор экенин белгилеген. Ошондой эле мамлекеттин маанилүү багыттарынын бири катары кадр саясатындагы ачык айкындуулукту камсыз кылуу, элдин ишенимин арттыруу жаатында кадрларды түзүлгөн резервден дайындоо, ротация кылуу өңдүү чаралар көрүлүп келе жатканын айткан. Мындан тышкары тармактын кызматкерлеринин ишине ийгилик каалаган. Жасалма интеллект электрондук соодада активдүү колдонулуп келет, ал кишинин муктаждыктарын жакындарына караганда жакшы билет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эл аралык форумда билдирди. Бул Кыргызстандын маркетплейстериндеги бизнеске арналган биринчи конференция. Жапаровдун айтымына караганда, дүйнө глобалдык санариптик трансформацияны баштан кечирип жатат. Анын кесепетин алдын ала айтуу мүмкүн эмес. Жасалма интеллект, кванттык компьютерлер, криптовалюта жана башка технологиялык тренддер эртеңки күндө бүгүнкүдөн башкача кылууда. Анын айтымында технологиялар электрондук коммерцияда активдүү колдонулуп келери баарына белгилүү. Жогорку кеңештин 22-июнундагы жыйынында Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, депутат оппозициячыл саясатчы Адахан Мадумаровду 2009-жылы Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча протоколго кол коюшуна байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Ал эми Гемпирабад иши боюнча Мадумаровду жоопкерчиликке тартуу сунушу колдоо тапкан жок. Башкы прокурор Курманкул Зулушевдин бул сунушуна жыйынга катышкан 17 депутат каршы болсо, калгандары макул болгон. 31-майда спикер Нурланбек Шакиев парламентке башкы прокуратурадан Адахан Мадумаровду кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдык көрүү, жапырт башаламандык, бийликти күч менен басып алуу жана бийликтен аша чабуу деген беренелеринин негизинде жоопко тартуу сунушу түшкөнүн билдирген. Башкы прокуратура ушуну менен Мадумаровду кылмыш жобуна тартуу үчүн парламенттен экинчи жолу уруксат сурап жатат. Бишкек жылуулук тармактар ишканасы кабар агенттигине Борбор калаанын айрым райондорунда ысык суунун берилбей жаткандыгынын себебин түшүндүрдү. Эскерте кетсек, Бишкекте ысык суу 22-майдан 22-июнга чейин өчүрүлгөн. Мындай өчүрүүлөр профилактикалык иштерди жүргүзүп, жылытуу мезгилине даярдык көрүү максатында жыл сайын болуп келет. Бирок күн мурун Борбор калаанын көптөгөн жашоочулары социалдык тармактарда суу берилбей жаткандыгына нааразычылыктарын билдиришкен. Бишкек жылуулук тармактар ишканасынан билдиргендей, абоненттерге суу берүү түйшүктүү иш болгондуктан убакытты талап кылат. Учурда суу берүүнү жөнгө салуу иштери жүрүп жатат. Алай районунун Белекбаев айыл өкмөтүнө селге байланыштуу өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлады. Белгилей кетсек, 21-июнь күнү кечке жүк аймакта катуу жаандан кийин сел жүрүп, 45 турак үйдүн короо сарайларын, 3 социалдык объектинин короолорун кум шагыл аралаш сел суулары каптаган жана 1 электр мамысын сел агызып кетип, электр берүү убактылуу токтотулган. Бүгүн селдин кесепеттерин жоюуга Алай райондук номер 68-өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн 15 куткаруучу тартылды. Сайгактын мүйүздөрүн аткезчилик жол менен ташуу иштерине бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, сайгак мүйүздөрү Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз киргизилип, Кытайга контрабандалык жол менен алынып баратканы аныкталган. Негизги кылмышкерлер мыйзамсыз жүк ташып бара жаткан жеринен кармалган. Учурда УКМК тарабынан зарыл болгон тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ошондой эле сайгактын мүйүздөрүн мыйзамсыз ташууга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат.
Бишкекте тышкы жарнамаларды иретке келтирүү боюнча кезектеги рейд өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, жарнама конструкцияларын демонтаждоо Фуч көчөсүндө Жибек жолу проспектисинен Жаш гвардия бульварына чейин жүргүзүлдү. Иштин жүрүшүндө латын арабинде жазылган 20дан ашуун жарнамалык баннер жана 2 жарнамалык такта алынды. Буга чейин комиссия тарабынан жарнаманы жайгаштыруу эрежелеринин сакталышы боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, билдирүүлөр таратылган.